Эмил Касымович, аз кеңири маалымат бердиңиз. Негизинен алганда бул насыянын шарты жакшы экен, бирок шарты жакшы болгону менен буну эффективдүү пайдалануу, ошондой эле ар бир деталына чейин мындай жакшы кароо бул эми сиздердин милдетиңиздер. Ал эми кайтаруу жагында бул жалпы республика боюнча ар бир жарандын мойнундагы карыз деп эсептесек болот. Бирок бул эми электр тармагын канткенде биз өнүктүрөбүз. Канткенде биз ушундай бир импортко көз карандысыз болуп, экспортко чыгуу максаты болуш үчүн сөзсүз түрдө мындай кадамдарга барышыбыз керек. Негизинен шарттары жакшы экен. Бул жерде бир-эки тактоочу суроо. Бул Камбар Ата 2-нин биринчи агрегатына жалпы канча сумма сарпталып атат? Экинчи агрегатка кечиресиз. Камбар Атанын азыр экинчи агрегатына 138 миллион доллар каралган. Анын 110 миллиону кредит эсебинен, 28 миллиону Кыргыз Республикасынын ички каражаттарын эсебинен. 138 миллион жалпысынан. Ал жерде Камбар Ата 2-си 120 мегаватт агрегат курулат, ошондой эле аруу открытый распет 5 киловаттык аруу курулат ошо. Киловольттук. Рахмат. Азыр буюрса ратификациядан өтсө, акча келсе, жумуштар өз убагында эле аткарылабы пландан? Жогоруда айтканда 3 жыл караганбыз, 2026-жылдан 29-га чейин. Буюрса 2029-га чейин жумушту толугу менен аяктайбыз. Сиздер берген маалымат боюнча Камбар Ата 2-нин үстүңкү суу төкмөсүнүн курулушу бул экономикалык пайда алып келбейт деп көргөзүпсүздөр да? Ошондой сиздер берген маалымат боюнча. Ошол жак мындай туура эле жазылганбы же болбосо? Ал негизги максаты бул коопсуздук үчүн деп карап атабыз. Бул эми азыр Камбар Ата 1 ГЭСине деле жогорку жагында өзүңүз билесиз, Камбар Ата ГЭС 1 жагы байланыштуу болуп атат, ошон себептен. Рахмат. Эми кандай болгондо дагы бүгүнкү күндө жетекчиликте сиздер тургандан кийин көзөмөлүңүзгө алышыңыздар керек. Анан буюрса бул 26-29 3 жыл аралыгында деп көргөзүлүп турат. Бирок кайтарымдуулугу 29-жылдан башталат, мунуку. Курулуп бүткөндөн кийин башталат. 5 жыл эч кандай пайыз төлөнбөйт, 5 жылдан кийин төлөй баштайбыз. Жеңилдетилген мөөнөт, 5 жыл. Ооба. Ошондуктан эми буюрса буну колдоп беребиз. Азыр Кундуз Кошалиев дагы мындай жакшы маселе көтөрүлүп кетти. Ошонун алкагында бир гана сураныч сиздерге: эффективдүү пайдаланса, тыкыр көзөмөл болсо, натыйжасы жакшы болот. Рахмат.